Бишкек жылуулук тармагы ишканасынын филиалдары жана Бишкек ЖЭБ шаар мэриясынын карамагына өтөт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин кезектеги жыйынында талкууланды. Бишкек шаарынын жылуулук электр борбору же болбосо ТЭЦ жана Бишкек теплосеть филиалдарын Бишкек шаарынын мэриясына өткөрүү берүү жөнүндө токтом долбоору сиздердин карооңуздарга сунуштап жатабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек шаарынын мэриясына 1 айдын ичинде өткөрүп берүүнү, тиешелүү документтерди даярдоону финансы жана энергетика министрликтерине тапшырды. Мындан кийинки сурообуздагы Бишкек теплосетти, анан Бишкек ТЭЦин Бишкектин мэриясына өткөрүп беребиз. 1 айдын ичинде финансы министрлигине, энергетика министрлигине, мэрияга прием передачанын баарын толугу менен бүтүрүңүздөр. Ошонун ичинде финансирование, в том числе по субсидированию, должно быть четким, понятным и ясным. Түшүнүктүү болду. Давайте 1 айдын ичинде бүтүргүлө, мага алып келип бергиле. Ким макул? Рахмат. Ишканалар мэриянын карамагына өткөндөн кийин 3 жылда республикалык бюджеттен субсидия катары каражат берилип турат. Бул убакыттан кийин отканалар өзүн өзү актай турган деңгээлге чыгуусу тийиш. Серепчилер мындай чечимди туура деп эсептейт. Речь о том, чтобы давно уже перевести Бишкекскую ТЭЦ. Бишкек ЖЭБин жана Бишкек жылуулук тармагы ишканасын мэриянын карамагына өткөрүү туура чечим. Себеби буга чейин ар кимдин карамагына өтүп келген бул ишканалар кароосуз калган. Эми маалым болгондой мэриянын карамагына өткөндөн кийин 3 жыл мамлекет колдоо көргөзөт. Андан кийин өзүн каржылоого өтүшү керек. Мындай кадам дүйнөлүк практикага туура келет. Эске салсак, 3 апрелде президент Садыр Жапаров Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасынын филиалдары Бишкек жана Ош шаарларынын жептери жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын карамагына, балансына өткөрүлө турганын белгилеген. Телекайтелев Мээринбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.